жана Аскар Авто. Мындан кийин силер кыргыз элим, кыргыз жерим деп эч бир жерде сүйлөбөй, желекте эч бир жака алып чыкпагыла. Силерде аферисттер андай нерсеге татыктуу эмес. Силер сакал коюп алып, Кудайды да көп сүйлөп, динди да жаманатты кылып бүттүңөр. Мына буга чейин көзүм түзеле болчу. Бул деген жеке ишкер да кааласа 5000 коет, кааласа 2,5 коет. Эмне мынча ич таарлык кылып атат булар деп. Бирок жана аудионорду уктум. Аудиодо кийим 2,5 арзан ташса, жостка кылабыз деп жана Аскар Авто коркутуп атат. Жана арзан ташыйм, элдерге жардам берем дегендерге булар жолтоо болушат экен. Ар бир жөнөкөй баланын эмес, кыз кишинин дагы кыялы. Өзүмдүн унаам болсо, машинем болсо рульга отурсам деген. Силер ошол кыялына жетүүсүнө тоскоол болуп атасыңар. Ушундай тоскоолдуктар жаратып атасыңар. Элди тоноп атасыңар. Машинелерди кымбат ташып. Арзан ташыйм дегендерге силер коркутуп үркүтүп, аларга да жолтоо болуп атасыңар. Силер кызылдай эле каракчы экенсиңер да. Силер аферист каракчы экенсиңер. Силер элди жанагы арзан ташыйм дегендер жостка кылам деп атып, өзүңөр жостка болуп кетпейли. Көзүңөрдү ачкыла. Силердин ушундай жанагы коркутуп үркүтүүңөр үчүн силерди кылмыш жоопкерчилигине тартып болот. Атайын ошо коркутуп үркүтүүлөр үчүн статья бар. Ошону менен кадимкидей силерди жоопко тартыш керек.